Жамиляны, Султанмуратты, Толгонай апаны, Ильязды дүйнө жүзүнө таанытқан чыңган жазуучу Чыңгыз Айтматов агабыздын туулган күнүнө арнайбыз. Оштуда индустриалдык педагогикалык институтунун кесипке билим берүүнүн технологиясы кафедрасы тарабынан Чыңгыз Айтматовдун 96 жылдыгына карата Аалам кыдырган Айтматов аттуу эскерүү кечеси уюштурулду. Аталган иш-чарага окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулар жана студенттер катышты. Кечени университеттин окуу иштери боюнча проректору Улукбек Мамытов ачып, Чыңгыз Айтматовдун атын түбөлүккө калтыруу, анын чыгармаларын жайылтуу, анын руханий мурасын келечектин ээси болгон кийинки муунга калтыруу керектигин айтып өттү. Анда мына мени карып боло отурган эне бөөрөк бараны өзүң отурган айга адамдар жок жака алып кел. Айнадыр бар. Ал мени тиктей берет. Мен аны тиктей берем. Бирок бирибиздин үбүздү бирибиз укпайбыз. Ал мени тиктей берет. Ал мени тиктей берет. Жерди алса болбойбу. Мал-мүлктү алса болбойбу. Айчалык душман экен. Башты алса болбойбу. Адамдын эси үчүн алат деген ушундукту. Ушул студенттерди мен даярдап жатып, бул иш-чарага студенттердин ар бири ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын аябай кызыгып, сүйүп окугандыгына таң калдым. Себеби азыр көпчүлүк эле жаштар ушул адабий китептерди окушпайт да, бирок бул студенттерден мен байкадым, абдан ушул чыгармаларды кызыгып окуганын байкадым. Бул иш-чаранын негизги эле максаты ушу студенттерге дүйнөнү таң калтырган чыгармалары менен таанылган Чыңгыз Айтматовдун ушул эмгектерин педагогикалык максатта, тарбиялык максатта бул иш-чара өз максатына жетти деп ойлойм. Студенттерге тарбиялык мааниси абдан чоң болду деп ойлойм. Кечеде таланттуу студенттер тарабынан улуу жазуучу жаратып кеткен чыгармаларынан сахналык көрүнүштөр аткарылып, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартууланды. Cem olmasa özüm balık bol sizi baranda. Araba, Akkeme, men geldim de bildiram. Akkeme, Akkeme! Бұл мен Чыңгыз Айтматовдун Махаббат дастаны деген чыгармасынан Раймалдын ролун ойнодум. Раймалы бул комуз эрткен төкмө акын болгон. Анын сүйүүгө деген туруктуу мүнөзү, баягы өзү өлсө дагы сүйүүсүн сатпаган, өзүнүн башка махаббатын башка бирөөлөргө сатпаган. Сен менин комузумду сындырсаң дагы мен обонумду сындыра албайсың деген ушу сөзү менин эмеме жүрөгүмөн бир орун алды десем болот. Адамдын комузу сынса дагы обон эч качан сынбайт. Раймалдан ушул боюнча үлгү алсак болот. Asel'im, ben seni istiyorum. Мен да Ильяс, бактылуусуңбу? Asel, ben abdan baktılığım. Мен да бактылуумун. Asel, bizi suyga ısık körkümü. Биздин сүйгө ысып көркү. Тун кечесинде мен Ильястын ролун аткардым. Ал жерде мен өзүмө ала турган нерсе бул сүйүүгө туруктуу болуу жана өз алдынча жалгыз калып калгандыгысы. Ошондой эле мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан алган үлгүм бул сыпайылык. Ар кандай адамдарга урмат көрсөтүү. Иш-чара Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил макамын алгандыгына 35 жыл толгондугуна карата 3 айлык жобонун алкагында өткөрүлдү. Akkeme, күтөдүң мени дагы. Akkeme, Akkeme, Akkeme барган сайын алса барата